Атамбаев намыс үчүн болсо да түрмөдө өлөм дептир. Между прочим, өмүрүндө биринчи жолу таразага койсо жарашкан. Көпчүлүк элдин каалоосун таап айткан туура сөзү ушул болду окшойт. Атамбаевдин эки эле жолу бар. Биринчиси кылган кылмыштар мойнуна алып түрмөдө олтуруш. Ал эми Атамбаевдин кылган кылмыштарына бериле турган жаза мөөнөтүнө анын калган өмүрү жетпей калат. Ошону сезген үчүн түрмөдө өлөм деп коркутуп жатпайбы? Кул өлөм деп күн кетем деп коркутат болду. Экинчиси, эгер эле өз өмүрү өзүнө кымбат болсо, калган өмүрүн жылуу үйдө калың салынган көрпөчөнүн үстүндө жумшак балышка жан баштап бала чакасын, сүйгөн секетин, тууган уругун жанды өткөрөм десе, анда дүйнөнүн көзүн карабай уурдагандарын мамлекетке төгүп жалгандан болсо да оозунун учу менен кыргыз элинен кечирим сурап койсун. Мына ошондон кийин төрт тарабы кыбла. Биз дагы жалгандан эле кечирмиш болуп Атүгүл Атамбаевка боштондук деп ырым үчүн болсо да кыйкырмыш болуп коебуз. Эмеси болсо да президент болуп эл башкарган. Атамбаевдин башка айласы да жок. Сыртка чыгып кете албаган себеби эч бир өлкө кабыл албайт. Путин досу бир жолу далсын салып койгон. Эми эч качан муну менен сүйлөшпөйт. Орусияда жашай да албайт. Миллионго жакын мигранттар эле аны аяп коебу. Булак Азия Ньюс деген гезиттин кошуматчылары, силер көп туруп айтып жаткандай, Атамбаевңар түрмөдө да сынбаган баатыр эмес, тескерисинче бир тыйын чыгаргысы келбеген, акчаны кара жанынан да жакшы көргөн битир адам. Акчаны да жакшы көргөн үчүн президент башы менен уурлук кылып 6 жылын өткөрдү да. Эл Атамбаевди эркиндикке алып чыгабы деп тантырап да алышыптыр. Эл деп 2019-жылы жугунду аңдыган 500 адамдарды айтып жатышат окшойт. Азыркы күндө алар деле калган жок. Себеби аларга акча берген адамдын өзү жок болуп жатпайбы? Акча бербесең алар аптоого бекер чыгышпайт. Ал эми калың эл Атамбаевди качан атып берет деп күтүп жатабыз. Эмне демек элек? Кимдир кумир тутсаң, кимге суктансаң, келечекте балдарың, неберелериң ошол адамга окшош болот. Мен өзүмдөн кичүү болсо да ар дайым Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин патриоттуулугун, касиетине суктанып келем. Балдарым, неберелерим камчыдай болсун деп тилек кылам. Ал эми Булак Азия Ньюстун жамааты силердин пир туткан адамыңар кылмышкер Атамбаев экен. Атамбаевдин сараңдыгын, эл бузар ыплат иштерин, кан төккөн камкорлугун, баатырлык сынбаган көк чалдык деп кабыл алсаңар, анда эле ылайым бала чакаңар, укум тукумуңар Атамбаевдай болуп калсын. Жазбай ушул ууруну тартсын. Эмнени кааласаң, тилесең Кудай ошону берет дейт социалдык тармактын активдүү колдонуучусу Шамурза Бөркулов. Эл чындыкты билсин. Бабанов бийликтин ичтен тазалоо үчүн кудасы менен Еврей Болотканов менеджерди жерүүгө алып келди. Бабанов президент болом деген демин ичине катып тайм-аут алып, алтын кенин колго алды. Азыркы президенттин былыктарын ичине сактап, убагы келгенде элге жарыялаш үчүн жерүү кенин эң үлкөн айлык алган кызматка журналисттердин акеси Кубат Болоткановду койду. Еврей Чалыш Кубат мырза кыргыздарга жийиркене карап камчысын үйрүй баштады. 2017-жылы менеджер Болотканов Бабановдун республикалык штабын жетектеген. Ал эми жерүү кенин жетекчисине ачык эле ким эмне кылат эле деп жегич кудасы Батыр Качкынбаевди алып келди. Кимдин болсо да илебин таап соккон жөжө саясатчы Бабановдун күнү кайрадан чыгыштан эмес, батыштан чыга баштады. Кыргыз саясатында Өмүрбек Бабановдон өткөн митам, шылуун саясатчы мурда кийин болгон эмес. Көпчүлүк Бабановду бизнестин битин сыгып канын жалаган саясатчы элестеткени менен иш жүзүндө анын ишкерчилиги жалаң рейдерлик басып алуулар менен түзүлгөн. Пайда дегенде эки көзү кыздарган Бабанов жалпы талас элинин коопсуздугуна, келечегине түкүрүп ойнобой, досу Муса Бажаевка жерүү кенин ит бекер карматып жиберүүгө көмөк көрсөткөн. Жыйынтыгында жерүү кенинде мамлекеттин бир тыйында үлүшү жок. Айрым маалыматтарга караганда, Альянс Алтын компаниясынын 40% Муса Бажаевка, 40% маркум Алижан Ибрагимовка, граф Такмакский жана 20% Өмүрбек Бабановка тиешелүү. Жогоруда аталганда, эгерде жерүү кенинде мамлекеттин бир тыйын үлүшү болбосо, анда экологияны булгап, карапайым калкты уулап кенди иштетүүнүн кереги барбы деген суроо туулат. Анын үстүнө компаниянын калдык сактоочу жайы эл жашаган айылдарга болгону 3 километр аралыкта жайгашкан. Салыктан түшкөн бир аз каражат менен жумуш орундарга азгырылып, өмүр бою Талас облусун уулаган аймакка айландырып албайбызбы? Азыркы учурда 5 жылдан бери Альянс Алтын компаниясы тарабынан Талас облусуна социалдык пакет катары берилип келе жаткан финансылык жардам суунун бир тамчысындай эч нерсеге арзыбай калбайбы? Жакында элдик комиссия тарабынан жерүүдүн калдык сактоочу жайындагы кемчиликтер аныкталып, компания жетекчилиги кемчиликтерди жоюуга убадаларын бергени маалым. Жерүү кен иштесе баягы эле Бабанов баш болгон 3 олигарх пайдасын көрөт экен. Кенди иштетип бүтүп алар чит түкүрүп кетип калгандан кийин эл журт эмне менен тирилик кылат? Таластын ууланган картошкасы менен төө бурчагы, алма үрүгүн ким сатып алат? Айтор терең ойлонгон адамга жерүү кенин айланасында баш оору көп, ар дайым ыңгайлуу учурду күтүп турганда, Бабанов башкалар бийлик менен алып урушуп жатканда, жерүү кенине өз адамдарын майлуу орундарга отургузуу иштерин баштады. Чүй дегенде эле коомчулук менен байланыштуу
бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныкуловду алып ыргытып, анын ордуна өзүнүн кол баласы Кубат Болоткановду дайындатты. Анткени Өмүрбек Бабанов үчүн иш билик адам эмес, айтканын кыңк этпей аткарган өз желдеттеринин кызматта отурганы маанилүү. Данияр Жаныкулов жер өлкөнүндө иш-чара башталгандан бери ушул жер үй проектиси ишке ашып, талас элине жана мамлекетибизге зыяны тийбей, пайдасы тийсин деп зор салым кошкондордун бири. Андан көп өтпөй эле эч кимге урдатпай, өзү да урдабай акыйкаттыкты, тазалыкты пир тутуп иштеп жаткан Бакубат Талас фондунун директору Омар Анарбаевдин аркасынан бычак сайышты. Эми анын ордуна келген адам Анарбаевден өйдөрөөк адам болсо да мейли дейт элек. Бирок тилекке каршы андай эмес. Ал Бабановдун кудасы Батыр Качкынбаев деген эргул. Качкынбаев Батыр Өмүрбек Бабановдун Кыргызстан банкынын Талас филиалында иштеп турганда 7 миллион сомун кымырып алып, анын кесепетинен эки кудадан ырк кетип, бир топ жыл бет карашпай жүргөн жагдайы бар. Кийин Бабановдун Тараздагы эжесинин тажасында таарынычтары жазылып, эми мынтип кан кудага сый катары үлкөн кызмат тартууланып жаткан кербези. Бул эки салмактуу жумуш орун аз болгонсуп, дагы бир ишенимдүү желдеттин өтө зор орунга Альянс Алтын компаниясын башкы директордун биринчи орун басары кылып, ички иштер башкармалыгынын тармагында иштеп жүргөн Айтбаев Калык дегенди олтургузду. Бабановдун кадрдык саясаты жер үйдүн токочтуу орундары менен чектелип калбай, Өмүрбек Бабанов азыр жаңы бийликтин ичи коюна кирип, Талас облусундагы ыйгармылтуу өкүлү губернатор баш болгон жана райондорго аким, мэр кызматтык орундарга өз адамдарын коюп, Талас элине таасир кыла баштады. Ротациялардан улам бүт Кыргызстанды мыкчып, кайрадан президенттикке аттанам деген ою бар. Ар дайым аш бышканда дайын болчу Өмүкенин бул кылып жаткан азыркы бийлик кабардар болду бекен. Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоодо менин партиям чоң салым кошту деп айтканын уктук. Андай эмес экен, Талас эли жакшы билет. Айта кетчү жөнөкөй мисал, Бабанов спонсор болгон Талас боюнча Садыр Жапаровдун баннерлери илинбесе да эл колдомок. Өмүрбек Бабановдун алдым жутумдугун Талас эли гана эмес, жалпы Кыргызстан көрүп келатат. Алыс барбай эле Шарипа Садыбакасовага таандык Кыргызстан банкын, Валерий Хонготко таандык Вост нефти базасын рейдерлик жол менен тартып алганын айтсак жетиштүү болот. Бабановдун баш кесерлери колу бутун сындырып, күч менен бизнесине ээлик кылып алган. Ошол эле Валерий Хон зар какшап айтып келди. Бирок кези келсе шайтанды да алдап кетүүгө жөндөмдүү Бабанов ар дайым ханзадалар менен достошуп, алардын аркасы менен өзүнүн кыңыр иштерин ийгиликтүү жаап келди. Алгач маркум Айдар Акаев менен дос болуп, экөөсү биригип ийгиликтүү ишкерлердин кызарган жерин жулуп алып, жакшы эле тайраңдашты. Кийин Айдардын доору бүткөндө Амалкой Бабанов тез эле Максимдин шилекей алышкан досу болуп чыга келди. Өмүрбек Бабановдун ити чөпчөп биринчи вице-премьерлик кызматка чейин жетти. Көчүк артында Максимге таянып алып, баягы эле көнүп калган рейдерлик баскынчылыгын улантып жүрдү. Арийне, Максим экөөнүн орток бизнестердин баары Өмүкенин колунда калган. Отунбаеваны Апчи Атамбаевди аби деп жүрүп, өзүнөн өзү билип өтүгүн төргөйлүп калган. Кыргызстандагы эң бай адамдардын сап башында турса да, башканы кой өзүнүн кичи мекени Чолпонбай айылына бир тоокана салып, же 1 метр жерине асфальттап берүүгө жарабады. Бабановдун элге берген тоодой болгон убадалары бир да аткарылбай, жыйынтыгында эл Өмүкен депутаттыкка аттангандагы айттым аткарам деген ураанын айттым жегендин нормасын аткарам деген ураанга алмаштырып алышкан. Альянс Алтын компаниясы жылына 150 миллион сомду элге бөлгөндөн кийин ал элдин кызыкчылыгына жумшалышы керек. Таластын элине бөлүнүп берилген каражатты Бабанов менен анын кудасы Батыр Качкынбаевдин каалагандай калчаганга мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Булак Назарнёвс. Эл чындыкты билсин. Семетей Талас уулу Назира Айтбекова карындашын сүрөтүңдү көрдүк, көз ынаасын кылдык. Акыркы учурда Назира Айтбекованын социалдык тармакта жазган шилтемелери коомчулукта гана эмес, аттуу баштуу журналисттерди кыжырданда баштады. Белгилүү журналист Семетей Талас уулу Айтбекованын жоруктары тууралуу пикирин төмөнкүчө жазып чыкты. Назира Айтбекова карындашын сүрөтүңдү көрдүк, көз ынаасын кылдык. Кудай өзү кечирсин, денеңди да кармаладык виртуалдуу. Өзүң айтмакчы баарын ачык айталычы. Карындашым, акыретиңди ойлон, кийин сени өтө татаал тагдыр күтпөсүн, акыретиң оор болбосун. Сен жолуң менен кеткен кээ бир кыздар Кудай сактасын тозокту күнөөсүн сага оодарышат. Сени коштоп сага шкак берип аткандар аркы дүйнөдө күнөөнү бүт сага оодарышат. Албетте, сен деле жооп бересиңдечи. Арийне, бир күнөө ишти баштаганга башкалардын да күнөөсү кошулат. Ар бир башта кыздарыбыз турат. Сага тиги бул дегим келбейт. Сени сындабайм дагы. Алла Таалам сага ыйман жана сени бактылуу кыла турган өмүрлүк жар берсин. Сени таанып алсам жазбайт элем. Баракчаңды карасам, баары ошол жакта жүрүшөт. Чала молдолору баш болуп, токтон карындашым кеч боло электе. Анан туугандар Кыргыздын залкарларын, кыйрагыз тарыхын, улуттук баалуулуктарды жазсаң же пост бөлүшсөң, эптеп окумуш болуп өткөрүп жибергендер ушундай темага келгенде ар бирин комментарий жазчу элең. Жазып калтырган Семетей Талас уулу. Булак Назарнёвс. Эл чындыкты билсин.
Лидери абакта олтурган Туран партиясы шайлоого катышат. Туран партиясы Бишкек шаардык кеңешине кайрадан өтө турган шайлоого катышат. Бул тууралуу аталган партиядан билдирди. Маалым болгондой, аталган партиянын лидери Жеңиш Молдокматов азыркы учурда абакта отурат. Эске сала кетсек, шаардык кеңештин шайлоосу 11-июлда өтөт. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров, Баткендеги жерлер боюнча Жеңиш Разаковго тиешелүү документтерди карайм. Баткен облусунун Көкташ айылынын тургуну Садыр Жапаровго Жеңиш Разаков ал аймактагы жерлерди мыйзамсыз бергенин айтты. Жеңиш Разаков вице-премьер-министр болуп турганда бул айылга келди, анан чогулуш кылган. Бирок жыйынга келген тургундарды сен ушул айылда жашайсыңбы же жокпу деп катуу текшерген. Чогулушта кыргыздардын жерин тажиктердики арттагы жерге алмаштырабыз деп элди коркутуп кол койдурткан. Мен ушул жакта жашаган жакын досумду коркутуп сага дело ачабыз коркутушкан. Келген жашоочуларды сүйлөтпөй, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз Жеңиш Разаковду жоопко тартасыздарбы? Азыркыга эч ким эч кандай чара көрбөй жатат. Ал эми Садыр Жапаров Баткендеги жерлер боюнча Жеңиш Разаковго тиешелүү документтерди карайм, кагаздарын карай элекмин. Силерде документтер барбы? Ошолорду алдыртып карайм, анан жообун сиздерге жооп берем, деди өлкө башчы. Эске салсак, Жеңиш Разаков 2018-жылдан 2020-жылга чейин Кыргызстандын вице-премьер-министри болгон. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Түркмөнстанда мамлекеттик кызматкерлерге чачтарын кырдырууга буйрук берилди. Түркмөнстанда мамлекеттик мекемелердин башчыларына түркмөн президентинин атасын көзөткөндөн кийин 40 күн өткөнгө чейин чачтарын, баштарын кырып, түркмөн баш кийимин тагынууга буйрук берилди. Бул тууралуу Азаттык радиосунун түркмөн редакциясы билдирди. Маалыматта айтылгандай, буйрук жеке ишканалардын жетекчилерине дагы тиешелүү. Аялдар аза күтүү белгиси катары кара түстөгү оймо чийимлерди кийишет. Курбангулу Бердумахамедовдун атасы Миалекоглу Бердумахамедов 18 апрелде 88 жаш курагында көз жумган. Андан кийин республиканын президенти 7 күн эл алдына чыкпай, президенттин уулу Сирдар Бердумухамедов түркмөн жылкысы жана Алабайдын улуттук күндө майрамдык салтанаттарды алып барды. Булак Кадам медиа.